Дүйнөнү багындырган залкар жазуучу, көрүнүктүү философ, ойчул окумуштуу Чыңгыз Айтматовдун эстелиги Улуттук Илимдер Академиясынын короосуна тургузулат. Азырынча мына ундай таш белги гана орнотулду. Эми алдыда заманбап өңүттө мыкты жасалгаланган айкелдин тургузулушу күтүлүүдө. Кара сөздүн чебери болгон алып жазуучу, Улуттук Илимдер Академиясынын жана эл аралык академиялардын академиги Айтматовго өзгөчөлөнгөн эстелик коюу демилгеси Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтунун кызматкерлери тарабынан көтөрүлгөн. Жөн эле эстелик койбой, ошо бир шаар формасындагы, ошо Айтматовдун чыгармалары 180 тилдекиси ошо көрүнүп тургандай, айланып тургандай, түн ичинде жарык берип күйүп тургандай кылган бир вариант болуп атат. Экинчи вариант баягы отургучта отуруп, сырдашып, сүйлөшкөндөй болуп атат. Иши идеялар көп. Июнь айында кайтыш болгон күнүнө карата дагы көбүнчө маданий иш-чара болот. Себеби студенттердин баары тарап кеткен учур, мугалимдер отпускага чыгып аткан учур. Анан жылына 2 жолу илимий конференция өткөрүш деле кыйын, албетте. Анан бул жерде маданий иш-чаралар болот. Бүгүн өзүңүздөр билесиздер, Айтматов 1974-жылдан бери Илимдер Академиясынын анык академиги болуп эсептелет. Улуу жаратуучу, гениалдуу сүрөткер Чыңгыз Айтматов бүткүл ааламга даң салып, жаңы жол ачкан улуу инсан болгондугун иш-чарага келген илимпоз окумуштуулар баштаган замандаштары эскеришти. Ата бейитке барып эскерип. Улуу жазуучунун калыстык жана эмгекчилдик, өз жерине мекенине болгон умтулуу жана сүйүүнү көркөмдөп чагылдырган чыгармаларын окуучулар терең бааларын айтышат. Биринчи мугалим чыгармасындагы өспүрүмдөргө багыт көрсөтүп, билимдүү болушуна шарт түзгөн Дүйшөндүн жана анын Алтынай сыяктуу шакирттеринин образын Борборгаланын Алкул Осмонов атындагы номер 68 мектеп гимназиясынын окуучулары эң мыкты чеберчиликти аткарышты. Небольшой отрывок из повести. Жаш болсо да өздөрү эң таланттуу балдар кыздар. Булар 68 гимназиянын 9-10-11 класстын окуучулары. Жаш таланттардын башын бириктирген умтул устат Шакир театрынын балдары. Актерлордо эле ойношуп, көрүп отургандарды ойго сала алышты. Анын үстүнө чыгарма мыкты жазылган. Негизи эле Айтматовдун ар бир чыгармасы өзүнчө керемет. Өзү тынымсыз изденип, табылгаларын талантын журтка арнаган улуу инсан жана үлгүлүү ата болчу деп эскерген уулу жазуучуну урматтап эскерген замандаштарына ыраазычылыгын билдирди. Окурмандарына жалпы эле бизге рахмат айткым келет. Үй бөлөбүз атынан унутпаган үчүн, аны элесин сактаган үчүн барыңарга чоң рахмат. Залкар талант Чыңгыз Айтматовдун көзү өтсө да анын кайталангыс таланты, таасирлүү чыгармалары унутулбай арабызда түбөлүк жашай берет дешет чыгармачылыгын терең изилдөө менен жазуучуну ар убак эскерип келген шакирттери. Кыял Шаршеева, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.